Bir айылдын имамы түш көрөт. Түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип, паланчы көчөдө паланчы жигитке барып айткан, менин бейиштеги кошунам ошол болот деп айтат. Баягы молда түшүнөн ойгонуп, сүйүнүп, кубанып, ичинен дагы бир сыздап, мен ушунчалык имамчылык кылдым, ушунчалык Куран окудум, бирок мени түшүмө кирип, мени дебей бул жигитти айтып жатат. Бул жигиттин эмне сыры бар экен? Жигитке барат. Жигиттин адреси менен барып таап, атын айтып, атың ушунча, ушундай атым. Сага бир өтө кубанычтуу кабар менен келдим. Өтө сүйүнүчтүү кабар менен келдим. Бирок ага чейин сенин кандай амалың бар? Кандай жакшы ишиң бар? Ошону билсем дейт. Жок, айта албайм. Азыр дүйнө акыреттеги бардык жакшы нерседен жакшыраак нерсени айтамын сага, сүйүнүчтүү кабарды. Келгин, айткын ошол сырды. Мен дагы сага айтамын бул сырды дейт. Эч кимге айтпоос шарты менен баягы жигит айтат. Дамла молдеке, мен үйлөндүм, жакында үйлөнгөнмүн билесиз дейт. Мен үйлөнгөндөн кийин 4 ай, 3-4 айда эле аялымдын курсагы ишти баштады дейт. Эгер шариятта 6 айга чейин, 6 айдан кийин, 6 айдан жогорусу ал атадан болот. Эгер 6 айдан 4 ай, 3 айда төрөлө турган болсо, ал бала башкадан болушу мүмкүн. Эгер 6 айдан жогору болсо, ал атаныкы. 6 айдан пасыраак боло турган болсо, ал башкадан болушу мүмкүн. Менин аялым дейт, 3-4 айда эле курсак ишип, 5-чи айда төрөп койду дейт. Эмне кылсам? Не кылсам? Кайын журтка айтып шерменде кылсамбы? Кыз тарбия кылбай, не тарбия кылдыңар деп урушсамбы? Уруш баштасамбы? Шайтан 1000 түрлүү пикирлерди берди дейт. Бирок мен дагы күнөөкөр пендемин. Ойлондум, Аллахка жалындым, сурандым. Я Раббым, Аллахым, мен кечирем, мен сабыр кылам бул нерсеге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ким бирөөнүн айыбын, бир айыбын жашырса, кыямат күнү Аллах Тааланын айыбын жашырат деген ушул сөзгө амал кылып, анын айыбын ачпадым, сабыр кылдым дейт. Төрөлгөн баланы алдым дагы мечитте намазга барган учурда мечиттин астына коюп койдум дейт. Намазды кирип окудук, намаздан чыккандан кийин элдер бардыгы чогулуп, бул бала кимдики экен? Ким мындай туура эмес ишке барыптыр? Ким бул жаман ишке барыптыр? Ким таштап кетиптир өз баласын? Ар кандай ойлор келе баштады. Ошондо бардык элдин алдында мен чыктым дагы. Эгер уруксат берсеңиздер, калай калк, бунун атасы эч кимиси жан таныш билиш башкасы жок болсо, мен багып алайын ушу баланы деп, өзүмдүн баламды өзүм алдым дейт. Өзүм коюп койгон баланы өзүм алдым дейт. Ошентип алып келдим дагы, апасына берип, карагын, баккын, тарбияладым. Сабыр кылып жашадым, жашап келип жатамын дейт. Молдеке угуп туруп окуяны, сенин ушул кылган ишиң үчүн пайгамбарыбыз түшүмө кирген мен дейт. Башка амал болушу мүмкүн эмес дейт. Пайгамбардын кошунасы болгон бул жигит урматтуу мусулман бир тууган. Эмне айткым келип жатат урматтуу мусулман бир тууган, бул нерсе менен Өзбекстанда өз баласын, жаныдан канадан болгон баласын $18,000 сатып жаткан учурда колго түшкөн бул аял. Акчага сатып жатат өз баласын. Кыргызстанда өз баласын дааратканага таштап жатат. Мусорларга таштап жатат. Таларга таштап жатат. Айткым келип жаткан нерсе, бейиш эненин таманнасында. Бирок кандай энелердин таманнасында? Өз баласын төрөп, мусорканага, дааратканага, акчага, долларга, еврого сатып жаткан, дааратканага таштап жаткан энелердин тамандагы бейиш жок. Алардын таманда бейиш эмес. Ким бир жанды кастан өлтүрсө, ал жер жүзүндөгү бардык жанды өлтүргөндөй күнөөгө батат дейт. Ал эми кимде ким бир жанды сактап калса, бүткүл жер жүзүндөгү жандарга жан берген сыяктуу соопко батат дейт.
Поездин астындагы темирлерди оңдоп иштеген bir адамдын окуясы. Ар дайым чыгып, оңдойт элем дейт, темирлерин башкаларын майын куят элем, башка кылат элем. Поезд өткөн учурда дейт. Поезд өтүп кеткенден кийин тазалап башка кылып, ушинтип күндөрдөн бир күн кыш мезгилинде бул, кыш мезгилинде суук учурларда, апакаларда, көчөдө дагы поезддин жандарында дагы эч ким жок дейт. Кыштын суугу, каргалардын какылдашы сууктун үстүнө бетер суугураак кылат эле дейт. Алдымдан басып бара жаттым. Ич айымы басып бара жатсам, алыстан бир жерде жаткан бир нерсе көрүндү дейт. Жакыныраак бардым. Көздөрүм ишин албай туруп калдым дейт. Жакшыраак карасам, ичек чабактары, ичегилери алынган жаш наристе жатыптыр дейт. Жаш наристе жатыптыр дейт. Буну экспедиция башка МВД башкасы милициясы бардыгы келип текшерди. Көрсө, кара дары менен иштеген, адал эмгегин пешене тери менен акча табып, арам нерсеге иштеткен, туура эмес жүргөн, туура эмес иштерди кылган, кара дарыны границадан, чегарадан алып өтүү үчүн жаш баланы ичине салып, жаш баланы ичип бүткөндөн кийин, границадан өткөндөн кийин жаш баланын денесин ыргытып берген. Арам акча үчүн бар жокко даяр. Арам акча үчүн бар жокко даяр. Бирок урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала бир балага муктаж кылып коет. Бир баланын тырмагына зар кылып коет. Ал учурда өтө өкүнөсүн, бирок кеч болот. Өтө катуу өкүнөсүн. Бирок убакытты аркага кайтарып болбойт. Ошондуктан ойлонгон азыр. Азырдан ойлонгон. Балада эч кандай күнөө жок. Ал таптаза, наристе, күнөөсү жок. Ал төрөлүш керек, бул жашоодо жашаш керек. Аллах бардыгыбызды туура эмес жүрүүдөн, күнөөдөн сактасын.